Саламатсыздарбы достор? Мен Эралиева Нуржамал Кенжешовна кайрадан сиздер менен компьютердик сабаттуулукту башынан нөлдөн баштап үйрөтүү онлайн курсунун экинчи сабагына кош келипсиздер. Эч качан мен сиздерге айткым келет, эч качан окутуу же болбосо окуу кеч эмес. Ошондуктан кеттик достор. Өзүңүздөр көрүп тургандай, баягыдай эле биз Zoom программасын жыйнап коебуз. Анда эмесе кайра эле биз биринчи сабактан баштабайбыз. Биринчи сабакты биз кичине кайталайбыз. Аякта биз өзүбүздүн дебизибизди жана биз сиздер менен борт программасы жана менин контакттарым жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Эми муну биз жыйнайбыз дагы. Биз экинчи эмес, экинчи сабакты өткөнбүз. Мен башын кичине эсиңиздерге салып атам. Биз өзүбүздүн онлайн 3-чү сабагыбызда кайра эле ошо PowerPoint'тун ичиндеги жаңы баракчаны же болбосо файл аркылуу иштейбиз деп сүйлөшкөнбүз. Бизде 3-чү сабагыбызда баягыдай эле мынакей биз мыш жана курсив аркылуу бассак биринчи, экинчи барагыбыз, 3-чү барагыбыз ачылат. 3-чү баракта биз мынакей заголовок слайда дейт. Эң башында сөзсүз тема болот. Ушул жерде биз жанагы жаңы баракты ачкан сыяктуу эле бул жерде мындай формага келтирип, татнакай бир 4 чарчы барактын ичинде да, тышында да бир дизайндар турганын көрүп атабыз. Муну биз мен сиздерге эскертип кетмекчимин. PowerPoint программасын биз борт программаны текст жазганды үйрөнүп алгандан кийинчерээк биз ушул PowerPoint'тун бүт баардык функциясын майдалап нөлдөн баштап үйрөнөбүз. Азыр болсо сиздер бизде айтып коет го, мен бактылуумун деп. Биз ошол замат эле PowerPoint'тун ичинде текст жазганды үйрөнүп алгам башында деп айтканга да жакшы болот. Бирок биз бортто жаңы документ түзүүчү жаңы барактан баштап текст жазабыз деп дагы эле эскертип кетмекчимин. Анда эмесе баягыдай эле ушул жерде дагы главныйда файлда ошол эле слайд шоуну түзүүдө кичине башкача функциялар болбосо текст жазууда ошолор эле колдонулат. Бул жерде 40 болгондуктан биз анын размерин, болсо өлчөмүн кичирейтип алабыз дагы. Мынакей заголовок сайтка менин өмүр баяным деп жазып алабыз дагы. Жерден точка кылабыз. Жана башында айткан сыяктуу эле мынакей бул кичинекей болуп калгандыктан мынтип көк менен же болбосо выделить кылып алабыз дагы. Бул өлчөмүн чоңойтуп алабыз. Мынакей мынтип басып кете берсеңер өзүнчө чоң болот. Сөзсүз баардык нерсени эле баштамга аттарыбыз баштамга менен жана чоң болуп жазылат. Же болбосо бир шаардын аттары да чоң болуп жазылат. Ошондуктан биз 36-га келсек мындай экен, 40-га келсек мындай экен, 44-кө келсек мындай экен деп өзүбүздүн ой жазып аткан баракчабыздын мындай карап, дизайнын карап, мен мындай кылсамбы деп мисалы мынтип дагы бөлүп алып туруп мыш менен иштейбиз бул жерден. Бул жерде функция турат. Бул Word документте да ошондой. Биз азыр Word деп түшүнүшүбүз керек. Бул жерде мисалы үчүн свет, өңү, түс. Мисалы биздин тамгабызды кызыл менен кылабыз. Кайра эле бул мындай болуп калат дагы. Биз баягы айткандай Ж деген тамгага барып функцияга барсак, бул мынтип карарып калат. Аны мен дагы башында айтып өткөндөй, бул жерде дагы Word документиндегидей биз анткени слайд шоу түзүп PowerPoint программасынын ичинде текст жазып атабыз. Мынтип сактап коебуз. Сактай турабыз. Ооба, бул сакталды. Аягында анан биз сактап коебуз. Ошол эле барабызда деле PowerPoint'то эле мисалы жерден мынтип бассак, ушул биздин жумушчу столубузда же болбосо мына сүрөттөр деп бассак, бул жерден кайсы бир
мынакей мен айттым, менде көп сүрөттөр чыгып атат. Бул жерде мынакей диги конуш деп сүрөт туруптур. Аны биз ставить кылсак жерге диги конуштун сүрөтчөсү келип калат. Ооба, биз ошону кичине чоңойтсок болот, кайра кичирейтсек болот, мындан ашып кетпеш үчүн, могу чекесинен ашып кетпеш үчүн. Же болбосо бул жагынан тартып кичирейтсек болот. Өзүбүзгө ыңгайлуу кылып алып, диги конуштун сүрөтүн койдум деп өзүбүзчө кубанып калабыз. Же болбосо муну өчүрө турган болсок кайра, анда жана мен силерге айткандай, клавиатурада backspace деген жазылуу, backspace, ошону бассак өчөт, муну мыш менен дагы бассак болот, кол менен да бассак болот. Кайра келип биз мисалы могул жерде биздин Академия Роста карап туруп мындай тандап сүрөттөрү бар экен. Бул биздин сыйлыктарыбыз болчу. Мынакей бул өкмөттөн алган сыйлык, бул болсо мындай деп карап бир ойлонуп туруп, бирок муну кичирейтейин деп мынтип кичирейтип коюп, сөзсүз мен айткандай барып дагы бул баскычты басып койсок, бул сакталып калды. Бул азырынча бүгүнчө ушул 3-чү сабагыбызда ушул жетиштүү деп ойлойм. Бул менин өмүр баяным. Бул дагы өзүмдө айкалышып калды. Чын эле мен ушул сыйлыктарга кантип жетиштим деп ойлогондой болосуң да. Же болбосо муну кайра алып салсак болот. Муну алып салып, жанагыдай эле барып колубуз менен клавиатураны бассак, бул жок болуп калат. Бул жерде PowerPoint үйрөтүү эмес, сүрөттү биз анткени текст жазып атканда керектүү сүрөттөрдү да койгонго мүмкүн. Ошондуктан биз ошону коюп жатабыз. Мынакей дагы мынтип жылдырып көп сүрөттөрдү койсок болот, тандасак болот, өйдө ылдый жылдырып мынтип мисалы. Анан бул жерден мен жана айтып кеткендей, биз ушул иштеп мындай баннерибизди жазып, бизди таанып билиш үчүн баннерди жазып, мынтип өзүбүздүн өнүгүү борборубуздун баннерин тартып койгон экенмин мен. Ошону койдук. Анда эмесе дагы койгондон кийин тияка мынтип мышты курсик менен бассак, жанагы четиндегилер жок болот дагы, барып кайра биз сактап коебуз. Жанагыдай эле биз мындан өтүп кетебиз. Анткени биздин дайыма Санарит айтылет борд программасында иштеп атабыз. Мынакей анан менин байланыш телефондорум. Эч качан, эгерде сиз улгайып калган болсоңуз дагы, окуган кеч эмес экенин эсиңизге тутуп алыңыз. Анда эмесе көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Биз кийинки онлайн сабактан көрүшкөнчө саламатта калыңыз.